Президенттин администрациясынын стратегиялык өнүктүрүү саясат жана пландоо бөлүмүнүн башчысы Аскат Беков көп мыйзамдар жакын арада оңдолуп, ишкерлердин иши илгерилей тургандыгын, ал үчүн ишкерлерден иштиктүү демилгелер жана долбоорлордун болушун айтты. Бул жерде ушул ишкерлер менен жолугушуу өткөрүп атабыз. Бул жерде көптөгөн маселелер жана көйгөйлөр көтөрүлүп атат. Ошол эле электр энергияга уруксат алуу боюнча, жерлерди трансформация өткөрүү боюнча ошол маселелер көтөрүлдү. Алар боюнча биз жазып алдык, жана башка маселелер. Ал боюнча биз президентке көтөрүп, ал жактан тийиштүү тапшырмалар мамлекеттик органдарга түшүрүлөт. Ошол чечүү боюнча анча-мынча маселелерди биз ушул жеринен чечкенге аракет кылып атабыз. Ошон менен катар эле көпчүлүк көйгөйлөрдү жеринде чечүү үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө тапшырмаларды берди. Ушул бүгүнкү президенттик аппараттын жолугушуу ишкерлер менен жакшы темада болуп атат. Жакшы суроолорго үнүбүз жетпей жаткан президентибизге, урматтуу Садыр Нуркожоевичке үнүбүз жетпей, колубуз жетпей жаткан суроолорубузга жооп ала алдык. Биздин ушул айткан үнүбүз буюрса жетет деген оюбуз бар. Ошол мен дагы цехти чоңойтсом, бир 50-100 орундук швейный цехти ошол чоңойтсом деген максаттарым бар. Алабыкка, Чаткал райондору бул тоолуу район болгондуктан биздин тоолордо аябай агрорудалар көп да. Агрорудалар болот, анан минералдар көп. Бул айыл чарбасында иштете турган, өнөр жайына иштете турган, биз жалаң эле алтын, жез менен иштей турган ал чоң фирмалар. Ал эми жергиликтүү ишкерлер ошо агрорудаларды, мисалы, жер семизги чыгара турган, краска чыгара турган, шампунь, жууа турган жуугуч жанагыларды чыгарышат. Биздин тоолордо аябай көп. Ал эми агрорудаларды жана минералдарды өздөштүрүү боюнча деге бир дагы закон жок. Ошондуктан аларды иштетүү, азыр эгер агроруданы иштете турган болсоңуз, мисалы, топурактан алып, бир краска же бир нерсе иштетем десеңиз, сиз алтындын стандартына түшүп каласыз да. Ишкерлер менен болгон жыйын жер-жерлерде өтүүдө. Максаты ишкерлерди колдоо болуп саналат. Бизге айтыңыз. Тагайбек Акматов, Абдумомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Алабука району.